Майыптардын укугун коргогон эл аралык конвенцияга ылайык Кыргызстан өлкөдөгү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баардыгын угуучу аппарат, көз айнек же кресло коляска менен камсыздап бериши керек. Бирок аны аткарууга мамлекетте жетиштүү каражат жок. Мындай учурда майып адамдардын муктаждыгын чечүү үчүн коомдук уюмдар жардамга келип, мамлекет көтөрө албаган жүктү кошо тартышып кетүүдө. Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары же FSDS коомдук фонду 4 жылдан бери Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен тыгыз кызматташып келе жатат. Аялуу катмардагы жардамга муктаж үй бүлөлөрдүн мүмкүнчүлүгү чектелип болгон балдарына зарыл болгон кресло коляска, эмерек, атайын көз айнек жана угуучу аппараттарды камсыздап берип пайдасы тийүүдө. Өлкөнүн кайсы бир аймагында гана иш жүргүзбөстөн Кыргызстандын баардык аймагын камтып, колуна жок аялуу катмардагы адамдардын көптөн күткөн муктаждыгын чечип берүүдө. Сүрөттөгүдөй эле коляска экен. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Балам да сүйүнүп калды ырас. Буяктарым баары жумшак турбай, губка экен да. Жакшы коляска экен, бизге жакты. Бул деле жактырат эми. Көнөт да азыр жаңы болуп эмете албай атат окшойт да. Сүйүнүп атабы кандай? Сүйүнүп атат, жана эле жаңы коляска келди десем күлүп жайнап атканда. Жардам алгандардын дагы бири кубанычын жашыра албай турат. Баласына керек болгон мындай колясканы буга чейин сураштырбаган жери калган эмес. Айла жогунан баласын ар дайым өзү менен кошо көтөрүп жүргөнгө туура келчү. Коляска жакты мага. Ар бери чыкканыма да эми жакшы болду, сүйрөп. Эшикке чыгарганда кыйналчу белеңиз, мурда көтөрүп жүрүп. Кыйналчумун да, сууга көтөрүп барам. Бир колума суу алып келем, бир колума буну көтөрүп келем. Белдерим ооруп калчу, азыр белим ооруйт да, итак эле буну төрөгөндө белим чыгарып алгам да. Ушул жолу биз 80 үй бүлөнү камтыйбыз, азыр таратып жүрөбүз. Негизи программабыз 500 үй бүлөгө ушул жардам берип келдик буга чейин. Эми анын үстүнө дагы 80 үй бүлө, жаңы үй бүлөгө ушундай жардамыбызды беребиз. FSDS коомдук фонду инклюзивдүү коомду куруу багытында иштейт. Калың элге жардамы тие турган долбоорлорду жазып, коомчулукка пайдалуу боло турган программаларды камдайт. Кийин аны эл аралык уюмдарга же өнөктөштөрүнө сунуштап, ойлору бир жерден чыгып калса, каражат таап ишке ашырышат. Көп жабдыктар ушу бизде жок, чыкпайт экен. Көбүнчөсү ошо чет жактан алып келип атабыз. Бул жолу ушу Россиядан, Европа мамлекеттеринен алып келдик. Мисалы, жаңы эле берилген өткөрүлгөн коляска, Польшадан келген коляска, сапаты жагынан жакшы, чыдамкай, ыңгайлуу коляска десек болот да. 2019-жылы Кыргызстан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугу тууралуу конвенцияны ратификациялаган. Ага ылайык мамлекет майыптардын жашоо турмушунда кыйынчылык болбошу үчүн аларга мүмкүн болгон шарттарды түзүшү керек. Ар тараптан укугун коргоо издеп милдеттенме алган. Анын ичинде кресло коляскаларды, атайын көз айнектерди, уга турган шаймандарды жана башка техникалык жардамдарды берип камсыздоо жагы да каралган. Бирок каражат тартыш болгондуктан социалдык жактан коргоо министрлиги аларды камсыздай албай келген. Баса белгилеп коюш керек, FSDS коомдук фонду бул жагынан чоң жардам берди. Министрликтин күчү жетпеген, алып бере албаган шаймандарды өнөктөштөр менен бирге таап келип, жардамга муктаж болгон балдарды сүйүнтүп, камсыздап берди. Эми 80 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Бул абдан чоң жардам. Эмне үчүн дегенде ошол эле жана белгилеп кеткендей аз камсыз болгон үй бүлөлөр ошондой эле очкилерди сатып алганга, атайын бир матрастарды сатып алганга, башка бир техникалык шаймандар сатып алганга алардын мүмкүнчүлүгү жок да. Тилекке каршы мындай шаймандарды биз ошо биздин министрликтин бюджетин алкаганда ала албайбыз да. Коомдук фонддун жардамы ушуну менен эле токтоп калган жок. Эмки жылы мындан көп үй бүлөнү камтып, жардам бериш үчүн азыр жаңы пландарын бекемдеп жатат. Тарил Чуңгулов, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.